Рахмат, урматтуу Талайбек Айтмаматович, урматтуу депутаттар. Сиздердин алдыңыздарга Кыргыз Республикасынын лицензиялык уруксаат берүү тутуму жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору, транспорт жөнүндө жана Кыргыз Республикасынын лицензиялык уруксаат берүү тутуму жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын ортосундагы автомобиль транспорту менен жүргүнчүлөрдү ташуу үчүн убактылуу лицензияларды берүү маселеси боюнча карама каршылыктарды жоюу максатында иштелип чыккан. Себеби бул транспорт жөнүндө мыйзамда бул такси унаа менен ошол жеңил таксилер баардыгын лицензияланыш керек деген норма көргөзүлгөн. Бул 1998 жылы кабыл алынган мыйзам. Андан тышкары мына лицензиялык тутуму жөнүндө мыйзамда ал норма болсо алынып калган. Ошол себептен 2009 жылдан бери бул норма каралбай, мамлекеттик органдар жагынан текшерилбей. Мисалы үчүн алып кетсек, бул добровольный патентке разовыйга киргизилген. Ошондо 2018 жылды статистиканы карасак, 69 миңден ашык патент берилген. 2019 59, мисалы үчүн 23 жылы бул 28 миңге эле чыгып калган. Мисалы үчүн эми өзүңүздөр көргөндөй, акыркы убакта аны контролдогон орган жок болуп калды. Себеби 2018 жылдан бери жол коопсуздук кызматынан мындай укугун баары алып койгон, аны эч ким контролдобойт. Бир эле налог орган жагына коюлган, налог органды билесиздер, бул жагын карабайт. Ошол себептен биз ушул мыйзамды дал кетирүү максатында ушул мыйзамдын долбоорун иштеп чыкканбыз. Ошону менен бирге өзүңүздөр билгендей 21 жылдын жыйынтыгында урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич тарабынан жол коопсуздугу боюнча кечиктирилгис чаралар деп кеңешме өтүп бир топ тапшырмалар берилген. Анын жыйынтыгы боюнча 548 указ кабыл алынып, ошол жерге таксилерди лицензиялоо максаты киргизилген. Ошол себептен ушул долбоорду иштелип чыгып сиздерге сунуштап жатабыз. Эми болжол маалымат менен Бишкек шаарынын аймагында бул 24 миңден ашуун унаалар ошо такси тармагында иштейт. Бүгүнкү күндө ошолордун көпчүлүгү ошол добровольный патент менен иштебей калган да. Биз сурамжылоо жүргүздүк. Андан тышкары биздин жол коопсуздук кызматкерлери бир эле Бишкек эмес, региондун баарын кыдырып, ошол жердеги жергиликтүү таксилер менен жолугуп келген. Мына видеороликтерди көрдүңүздөр. Андан тышкары сурамжылоо да жүргүзгөн. Бул жерге Telegram канал, WhatsApp каналдан маалыматтар таратып сурамжылоо жүргүзгөнбүз. Ал жерде дагы ушундай долбоорлорду сунуштаганга колдоо көргөзүп атат. Ошону менен бирге урматтуу депутаттар, ушул норманы киргизсек, биз ойлойбуз, ушул такси кызматы тармагында дагы бир топ ордуна келет деп. Ал жерге дагы бир топ талаптар коюлат. Мисалы үчүн иш тажрыйбасы, унаанын техникалык абалы, айдоочунун практикалык стажы, ошонун баары эске алынат. Эми болжол менен бул лицензиялоонун баасын алдын ала айтып койсок, болжол менен бүгүнкү күнгө чейин бул добровольдук патент 500-600 сомдун тегерегинде келген. Ошол эле суммада болжол менен калып атат. Укканыңыздарга рахмат. Рахмат, баяндамаңызга рахмат. Анда суроо жоопко өтсөк, биринчи суроо Талайбек Насырбек сизге берилет. Суроо берүүчү. Рахмат. Бул эми керектүү мыйзам кабыл алып беришибиз керек, колдошубуз керек. Эгер ушул биз кабыл алган мыйзамдар уруксат берилип калса, элге пайдасы тийсе, бул чоң маселе да, жакшы болот эле. Канчадан кырсыктарды көрүп кээде Зенингейт да, мына кечеки эле мына Бишкекте болгон 16 жашар баланы бир кызды уруп өлтүрбөдүбү? Кудай сактасын эми. Эгер эми бул мыйзам жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынып калса, бардыгы таксисттер лицензия алууга туура келип турат да, Кудай буюрса. Анан ооба. Эми баасы боюнча айттыңыз, мына оң урулду азыр кесиптешибиз дагы суроо берип атпайбы? Буларга да уруксат берилеби? Негизи канча мындай оң урулду машиналар бар эмеде, таксовать эткен саны барбы ушу Кыргызстан боюнча? Бул жерде оң урул же сол урул деп унаалар бөлүнгөн жок. Толук маалымат уруксат берсеңиздер, жол коопсуздук кызматы берип койсун. Уруксат болсо, Жакыпов Эмил, жол кыймыл камсыздоо кызматынын башчысынын орун басары. Бизде бүгүнкү күндө каттоодон өткөн бардык Кыргызстанда такси 180.695 оң урулду автоунаа такси кызматында иштейт. Общий Кыргызстан боюнча ушундай каттам бар, бирок анын так
канча именно такси кызматында иштеген маалымат жок. Жалпы болсо 180 миң автоунаа бар бизде. 180 миң, 180 миң катталган автоунаа бул оң рулду. Анын ичинен канчасы такси кызматында иштейт аныктала элек. Тыюу салынат. Биз суроону до конца бере алайлы да Сандалова. Жеме айырмасы жокпу? Бардыгы лицензия алганга туура келе оң рулду, сол рулдуга дагы. Сол рулдуга лицензия берилбейт. Оң рулдуга кечиресиз. Наоборот десеңиз. Оң рулдуга лицензия берилбейт. Себеби дегенде өзүңөргө белгилүү болгондой бизде кечиресиздер, мен маалымат катары айтып коеюн, 2024-жылы 910 оң рулдуу автоунаа жол кырсыгына учурап, анын ичинен 56 адам каза болуп, 1420 киши жаракат алган болсо, ошонун 712си бул оң рулдуу автоунаанын күнөөсү менен катталган жол кырсыгы да. 900дөн 700ү именно ошо оң рулдуу автоунаанын күнөөсү менен жол кырсыгы болуп, 50 адам каза таап, 1048 адам жаракат алган да. Себеби мына өзүңөргө белгилегендой, уруксат болсо мен пример катары айтып коеюн. Мына оң рулдуу адисеи менен азыркы роликте дагы биз убакыттын тардыгына карап азыраак гана чыгардык. Биз өзүбүздүн практикабызда 10 адамдан каза болгон жалаң оор кесепеттеги жол кырсыктардын бардыгы именно оң рулдуу менен катталып атат да. Значит, уруксат берилбейт экен, а? Уруксат берилбейт. Статистика барбы бүгүнкү күндө мына Кыргызстанда бир жылда канча адам мындай таксини колдонот да? Статистика боюнча бир жылда маалымат бизде кетели, мынакей жаңы эле өзүмдүн баяндыгымды белгилеп кеттим. Бул такси колдонгон только патент алгандар боюнча айта алабыз, а патент жок канча иштеп атат аны учетко ала албайбыз. Мисалы үчүн Жок, такси кызматын канча адам колдонот? канча адам колдонот, анын уруксат болсо мен жооп берип коеюн, мүмкүн болсо. Бизде бүгүн бир күндүн ичинде мына Бишкек шаарында 24 миң адам такси кызматынан алектенет да. Башка областтардан такси өтөткөн 4,5 миңге чейин. Биздин так маалымат эмес, бирок ошо биз бардык маалыматтарды тактаганга аракет кылдык. Бул ушундай маалымат бар. Мына мен статистиканы карап чыктым да, бир жылда такси колдонгону 23-жылда 39 миллиондон ашык адам колдонуптур да. Бул налоговый пассажир боюнча. Анан эме авиа каттамды 1 миллион канча адам пайдаланып да. Ошондо көпчүлүгү азыр мына такси менен жүрүп атыптыр да. Такси менен жүрүп атыптыр. Ошон үчүн мына аябай дыкат мамиле кылышыбыз керек болуп атат да. Көпчүлүк адамдар азыр таксиге өтүп калыптыр да. Авариянын саны да көбөйүп атат да. Биздин ушул эң биринчи ушул максатыбыз ошо биздин жарандарыбыздын коопсуздугу. Мына өзүңөргө белгилүү болгондой, ошо бир эле таксинин ичинде канча деген үй бүлөнүн ата энеси отурат, канча Акча эмес, негизги максат адамдардын коопсуздугу. Ооба. Акчасы 400-500 сом дедиңизби? Бир жылга. бир жылга 500 сом тегере болот, Талабек Насырбек. Механизм кандай ишке ашат? Ошону ишке ашырышы кандай болот? Бул боюнча лицензия алганда бир жылга берилет лицензия. Ошол баасы 500 сомдон тегерегинде эле болот. Мурункудай эле. Мурун деле ошондой болуп келген. Добровольный патент эле болот. Значит, негизги максат ошо элдердин коопсуздугу экен. Бул жерде акча табуу максат коюлган эмес, максат ошол учетко алуу жана тарбиялоо максатында да, профилактика максаты болот. Рахмат, мен. Рахмат. Талабек Насырбекович, урматтуу чакырандар, анда кийинки сөз Эмил Токтогунов сизге. Рахмат. Адылбек Качкынбекович. Сиз айтып атасыз, мурун деле бар деди. Анда азыр эмне киргизип атасыздар лицензияны? 1998-жылы мыйзам кабыл алганда ошол лицензия бар эле. 2009-жылы бул лицензирование токтотуп добровольный патент өткөн экен. Ошону менен бирге жол коопсуздук кызматына ошол добровольный патентти текшерүү мүмкүнчүлүгү берилген. 2018-жылы жол коопсуздук кызматынан ал добровольный патент текшерүү функциясы алынып койгон. Ошондон кийин бир эле налоговый орган калган текшерүү максатында. Эми милдеттүү түрдө кайра киргизип атасыздар. Ооба, милдеттүү түрдө болуп атат. Лицензиянын талаптары кандай?
лицензиянын талаптары боюнча бул тажрыйба айтып кеттим го жана тажрыйбасы ошондой эле унаанын үч жылдык техникалык абалы болот. Толугураак маалыматты мына жол уруксат болсо берип коюш. кечиресиздер. бул аябай мындай социалдык маселеде эми бизде көп адамдар ушу такси менен окутулат. Биз комитетте убакыт келген болот. Так маалымат жетиш керек да ошон үчүн. Жарайт, мен мүмкүн болсо уруксат берсеңиз айтып коеюн. Бул эң Кечирип биринчи коесуз. Өзүңүз тааныштырып койсоңуз дагы бир жолу. Жакыпов Эмил, башчынын орун басары. Лицензияны алыш үчүн керектүү документтер: биринчи, инсандардын ырастоочу документ көчүрмөсү, транспорт каражатынын каттоо күбөлүгүнүн көчүрмөсү же транспорт каражаттарын башкаруу укугуна ишеним катын, мындай айтканда доверенность да, ишеним кат, техникалык кароодон өткөндүгү тууралуу күбөлүктүн көчүрмөсү. Бул милдеттүү түрдө техосмотрдон өтөт да. Төртүнчү, айдоочулук күбөлүктүн тажрыйбасы 3 жылдан ашык болуш керек да. Мен мүмкүн болсо айтып кетейин, бул бизде практикабызда 3 жыл мөөнөткө чейинки, мындай эле мисал катары айтсам, мына биздин бүгүнкү күндө студенттерибиз таксовать этип жүрөт, жаш өспүрүмдөр таксовать этип жүрөт. Канча деген жол кырсыктардын именно күнөөлүү болуп ошо жаш 3 жылга чейинкилер катталып атат да. Ким келип эле право алды, ошол барып туруп эле такси кызматына Яндекске катталат. Эч кандай ушундай бир да документ эч жерден эч ким сурабайт. Кааласа налог алат, кааласа патент алат, кааласа төлөбөйт. Бирок ушундай көрүнүштөр көп болуп атат да. Жана ташуучу жүргүнчүлөрдүн алдына жарандык жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруу келишиминин көчүрмөсү, менчик укукка же оперативдүү башкаруу укукта автотранспорт каражаттарын күн сайын рейс алдында техникалык кароо жана айдоочулардын медициналык кароо үчүн өндүрүштүк техникалык базасы бар юридикалык же жеке жактар менен түзүлгөн келишимдердин көчүрмөсү, ден соолугунун абалы жөнүндө белгиленген форматтагы медициналык маалым каты жүргүнчүнүн транспорт кызматтык көрсөтүү боюнча ишкердигин жүзөгө ашырууга ыктыяр. Психикалык абалдарды Бал ошо именно могу ден соолугуна абалына жөнүндө белгилүү форматтагы бул 083 справка алат. Ал справканын ичинде ошо наркологдон, психиатрдан баардык жагынан өтүп келет да. соттолгону боюнча дагы. Соттолгондугу боюнча дагы биз аны дагы киргизебиз. Бул себеби дегенде өзүңөргө белгилүү такси айдаган жарандар ушу зордуктоого, жанагындай кылмыштуу уурулукка ушундай учурларда көп бизде учурлар катталат. Мына ага дагы киргизебиз. Оор кесепетте соттолгон адамдардыкын. Ошол оор кылмыш кылгандарды сөз лицензия бербеш керек. Себеби ал жерде биздин бала чакалар таксисттер ар кандай кылмыштарды көрүп атабыз. Ошон үчүн ушул талаптарды катуу коюш керек. Муну мен негизи колдойм. Андан кийин мындай да, бир үйлөдө бир машина менен 2-3 киши мындай иштешет экен да. Ушуну кандай болуп калат? Баары бирине лицензия берилеби же машина берилеби же жеке адамга берилеби? Кечиресиз, бул жеке адамга берилет, жеке адамга. Себеби дегенде машинага тиешелүү техосмотр, баардык документтер машинага тиешелүүлөрү машинага бериле берет да. Арасында адамдын өзүнүн укукту, мисалы үчүн мына лицензия алганда экөө тең алат да, бир машинага тиешелүү болсо. Азыр мына тилек каршы кырсыктар айрыкча мына трасса, чоң трассада Бишкек Торгарт жана Бишкек Ош трассасында болуп атат. Дагы кандай мындай механизмдерди кошуласыздар? Жол кырсыгын азайтуу боюнча. Эмил Токтокулович, ал боюнча уруксат берсеңиз белгилеп кетсем, өзүңүзгө белгилүү болгондой коопсуз шаар жана компонент бизге толук өткөн. Президенттин жарлыгы чыгып, буюрса жакынкы арада бул биринчи фаза, экинчи фазага курулган коопсуз шаардын баардыгы толук ишке кирет. Ал боюнча Улан Муканович белгилеп кеткен, аракет кылып жыл башынан баардык системалар иштегенге. Ошону менен бирге мына биздин кызматкерлер жаңы ыкмаларды колдонуп атат. Бул дрондорду колдонуу, мисалы үчүн чоң трассаларда ар кайсы жерге сотрудник койгонго алыбыз жетпейт, бирок дронду көтөргөндө алыскы жерлер көрүнүп, мисалы үчүн каршы тилкеге чыккандар, мындай одоно жол бузуулар болсо ошонун баары көрүнүп, ошолорду да колдонуп атабыз. Андан тышкары мына автоураган системасы да бизге аябай жардам берип атат. 22 система алынган, мына быйылкы жылы анын баары тең иштеп келатат. Ошону менен бирге дагы жол коопсуздук кызматкерлери тарабынан дагы жаңы ыкмалар колдонуп, буюрса алар дагы ишке ашат жакынкы арада. Мына керектүү таксисттер Оштон келип түнү менен карай чыгып кетет да. Ошондойлорду мындай фиксацияланган барбы силерде?
мындай приборлор. Азыр буюрса бул боюнча мына жол коопсуздук кызматы иштеп атат. Толук маалыматты азыр орун уруксат басар берип болсо койсун. биздин ушу лицензияны киргизгенибиздин бирден бир себеби ушул болуп атат да. Мына өзүңөргө белгилүү болгондой Бишкектен чыгып, Оштон чыгып Бишкекке келип, ушулар кайра келип алып ушу Яндекске таксовать этип анан кайра түнү менен чыккан учурлар көп катталат. Мына ошонун кесепетинен уктап кеткендер, жана сонун за рулем деп коебуз, именно ошонун кесепетинен болот. Мунун бардыгы бизде именно 8 саат иштөө мөөнөтү албетте каралат. Вот мисалы үчүн Оштон чыгып аткандан межгород Бишкек Ош таксисинин обязательно путевой лист болот. Путевой листинде саат канчада кайсы шаардан, кайсы айылдан чыккандыгы бардыгы жазылып турат. Биз ошону менен текшерип турабыз. Канчада чыкканын. Ал аны ким толтурат путевой листти? Путевой лист бардык жерлерде ошо межгород таксовать эткендердин бардыгы өзүлөрүнүн фирмасы болот. Фирма жооптуу болот ошого. Туура эми бул биздики азыр эми аябай жол кысы көбөйүп кетти. Буну күчтүү талаптарга койбойн бул арылбайбыз да. Рахмат. Анан Жеңишбек Юнусович, бизге келбейт элеңиз келип калабыз. Кичине суроолор бар. Мына жакында эле билесиз 18 жашка чыккан бала бир зоора кирип кетип бир кырсык болду. Сиз кандай ойлойсуз? Ушул айдоочунун жашын кичине көбөйтсөк, 18 жаш эмес, 21-22 жаштан кылып, ошо оюңуз кандай? Эми жаш балдар баягы каны суюк болот экен. Чыгып эле айтат, немесин айтпай эле койгула эми, неме стаж болбойт. Ошон үчүн дагы оюңуз кандай? Кичине жогорулатсак. Ооба, негизинен өзүңүз билесиз, айдоочулук күбөлүгү азыркы мезгилде 16 жаштан берилет. Бирок биздин негизги максат айдоочулук күбөлүктүн жашын эмес, жарандардын укуктарына чектөө киргизүү эмес, болгону эле сабак үйрөтүү. Өз убагында бул автошколалар жүргүзүп атат, жүргүзүп аткан жумуштарды, берген билимдерини алар менен тыгыз иштеп көзөмөлгө алуу. Андан сырткары мына лицензиялоо мыйзамды өткөрүү максаты негизи ошол. Айдоочуларды, анын ичинде жеңил айдоочуларды жарандан ташуу, бул такси деп атабыз. Ошол багытта мүмкүн ошончо көзөмөлдө тыкыр жүргүзүү. Ушул тармакта системаны бир көзөмөлгө алуу максатында. Мен ойлойм, бул багыт боюнча биз айдоочулар коому бар, андан сырткары жеке ташыган жарандардын уюмдары бар, жана сөзсүз гана автошколдор бар, алар менен тыгыз жумуш алып барышыбыз керек. Жок, сиз таксиден айтып койдуңуз да, жалпы айтканда оюңуз кандай? Айтты 16 жаштан белет отаса айдоочунун көбөлүгү. Эми 16 жаш биз болгонбуз, азыр эстетесизби 16 жаш кандай элеңиз, биз кандайлык? Ошолор машина айдап жүрөт да, кырсыкка кабылып атат. Башка өлкөлөрдө көрдүк. Башка өлкөдө 20 жаштан берет экен айдоочулук көбөлүгүн. Ушуну көбөйтсөк болобу? Мүмкүн ошондой көп кырсыктын алдын алабыз. 16 жаштан бери билесиз, бите союз мезгилинен бери киргизген бул мыйзам, ошол мезгилден бери 16 жаштан бери келатат. Биз деле чын айтканда мектеп окуу жайында автошкола деп койгон. Ошо 16 жашта биз деле айдоочулук күбөлүгү алганбыз. Эми ал жерде эң негизги жаш курамдыр эмес, айтып атпаймынбы, жанагы айдоочуларды даярдоо. Аларга жол коопсуздук эрежелерине өз убагында жеткирүү, экзамен, сынактар деп коебуз, жана айдоочулук күбөлүктөрдү берүүдөгү тыкыр көзөмөл жүргүзүү. Эми бул маселе боюнча дагы иштеп анализ жүргүзүп атабыз. Рахмат. Ушуга мыйзамды албетте колдойбуз. Рахмат. Рахмат Эмил Токтогонович. Кийинки сөз Жомбек Мамытбаевич. Сизге берилет. Саламатсыздарбы? Мен кээ бир суроолорума жооп алып алдым. Бирок мен кошулат элем, биздин баягы такси айдоочулардын мен ошо суроомдун бир эмеси, ошо таксилерди айдоочулардынчы жаштарын көтөрсөк деген бир сунуш киирет элем. Эмне үчүн дегенде, мен деле өзүм мен Оштун күйөө баласы болом. Кээ кезде такси билет албай алганда ушундай баягы 10-11 жыл мурун бир такси менен келип атканда, ошо праворуки таксиге отуруп калганда бир жаш бала экен да. Анан эми аны менен Кудайга шүгүр жакшы эле келдик. Бирок ошентсе дагы ошо жаш бала жана энергетический напитокторду ичип алып келип отурду да, Бишкекке чейинчи. Эми ошондо жаш бала келер кечке Ошто таксовать этип туруп, анан ошо бияка чейин баягы Бишкекке чейин уктап кетпейин деген баягы эмеси бар экен. Эме болуп калды да, баягы энергетический напитокторду ичип алып келди. Ошон үчүн мен кошулат элем, ушу жашын көбөйтсөк деп. Анан жанагы мен айтып атпаймынбы, жана таксилерди бияктан да суроонун ичинде
таксилер жеке эле такси эмес. Вообще Кыргызстан боюнча жана Техас моторду атмен болгон туура эмес чечим болгон да. Азыр көп машиналардын бардын кандай состояниеде экенин эч ким билбейт. Дөңгөлөктөрү, сроктору өтүп кеткен, көп эмелерди, машинанын кандай технический состояние экенин, кандай экенин бүгүнкү күндө ким билет вообще ушу Кыргызстан боюнча? Ушу суроону мен ушу берет элем да, ушу ким жооп бере алат ошол машиналардын? Таксини азыр лицензия кирип контролдогон атабыз макул. А негизи жалпы Кыргызстан боюнча машиналардын состояниясы кандай экенин эч ким билбейт да бүгүнкү күндөчү. Жанагы айтып атпайсызбы? Жанагы официальный лицензирование. Тети СТО. Азыр эми билесиңер, ар бир СТОго барып туруп, азыр бир 100 сом берсең, справканы жазып туруп эле жакшы экен, татыктуу экен десе деле ага уруксат бере беребизби? Атайын лицензированный СТОлор болуш керек. Таксиге өтөм дегендерге лицензированный атайын именно сиздер тараптардан мондо болгон могу СТО бул аккредитация алды бизден. Ошо жерден барып өтүп кел, татыктуу болсо бул машина такси айдаганга жарайт деген кагаз жазып берсин. А татыктуу эмес болсо барып алмаштырып оңдоп келгени анан эмкиде эмени берем деген эмелер болуш керек да. Анан азыр атайын СТОнун уруксатын карайбыз, кандай деп койсо, техобслуживаниясын карайбыз, ТОсын карайбыз. Анан ТОнун бүгүнкү күндө лицензирование эч кимде жок да. Анан ошол жагын бир мыйзамга кирип койсоңуздар да. Анан могу Бишкек боюнча мен Бишкектин жолдору четырехполосный бүт жерде. Жанагы бир көчөгө, бир односторонний көчөнү оң тарабына дагы, сол тарабына дагы машиналар токтоп атат, анан артына дагы бирден полоса токтоп атат. Ошо 4 полосабыз 2 полосага превращаться этип эле. Анан автобустар жана айтып атпайсызбы, перегонки деп атпайсызбы? Алар вынуждены перегонки идти, потому что астында машина препятствие турат да. Ошо препятствияларды, ошо шаардын, советскийди жакшы кылып койду, Белинканы жакшы кылып койду, токтогонго болбойт деген знактарды койду да, жанагы машина токтоочу эмелердин баарын жаап салды. Негизи чоң шаарларга барсаң, даже мен вот Нью-Йоркко айтып коеюн, 17 миллион калк жашайт жана Манхэттендин ичинде. Бирок машина токтогонго болбойт, потому что ошо машина токтоочу жерге чейин жетет дагы метрого отуруп алып келет Бишкекке. Бишкекте кудайга шүгүр бүгүнкү күндө автобустар кенен болуп калды. Садыр Нуркожоевичке рахмат, өзүнүн немеси менен жакшы биздин Бишкектин мэриясына 1000 деген автобусту алып келип берди. Ошо 1000 деген автобус бүгүнкү күндө ошо биздин машиналардын айынан жанагында болгон перегонки бири-бири менен сүзүшүп, жана машиналарды сүзүп, бүгүнкү күндө препятствиялар жаратып атат. Анан биз ошо жагынан бир жакшы бир сунуштарды кийирсеңиздер, жолдорду жана центрдеги особенно көрүп атасыздарбы, өзүңүздөр деле көрүп атасыздар. Жанагы Московский больница бар жерлерден невозможно проехать. Көп кичинекей жолдор бар, автобустарды кое берели деп атат муниципалитет. Бирок жолдордун ичинин баары тең машина толуп алган. Остановкага чейин токтоп алган автобустар сырттан эле остановкага жетпей токтоп атат кээ бир моменттерде. Анан мэрия жакшы иштебей атат, автобустар жаман иштеп атат деп биз сын пикирлерди айтып атабыз. Бүт жарандар кыргыз элинин баары эле айтып атат, Бишкектин тургундары айтып атат. Бирок биз ошого шарт түзүп бербей атабыз да. Мэрияга биргелешип, мэрияга жардам берип, ошо жолдордун баарын бошотуп берсеңер. Ошо жолдордо автобус жүрүп аткан маршруттардын баарын тең жана токтоп алган немелерге мына ЦУМдун жанына карап коелучу. ЦУМдун жанына остановканы түйүнө чейин мындайынан тикеме тизилип алган, артына да бир полоса токтоп алган. Автобус каяка токтош керек? Ошо ЦУМдун жанынан мондой тетиги поезддой болуп тизилип алышат бакыш автобустар. Токтотуу жерлер жок. Анан ошондой негизи могу мыйзамды мен колдойм лично. Лицензия кириш керек. Көп жерден действительно баягы бизде көзөмөл жок болгон үчүн лицензированиянын артында жанагы ТОлорду жакшыраак мындай ошо жагында бир сыйра проработка кылып чыксаңар жакшы болот эле. Ошону ким кылат, кандай кылат? Жанагы автобуста жанагы Оштон келген таксист, жана Нарындан келген таксист, же Караколдон келген таксист, бияка келгенден кийин кайра чыгышын дагы бир карап койсоңор, жана безопасный город бир эмелерди кылып атпайсыздарбы, жанагы камераларды орнотуп атпайсыңарбы, кире бериш, чыга бериштергечи. Ошо жерге келгенде бул машина келди түн ичинде минимум дегенде бир 4-5 саат
кийин или 5 сааттан кийин же 10 сааттан кийин эс алып алуу үчүн бир режимдер менен чыгыш керек деген бир нормаларды кийирсеңиздер. Потому что алар байкуштар бияка келет дагы, келер кечке Бишкекке келип алып туруп, өзүнүн иш-чара жумуштарын бүтүрө калып туруп, анан уктабай эле кайра чыгып кетип атат. Туура. Ошондой нерселерди бир карап койсоңуз, анан Бишкектин борборун таксилер жана машиналар токтоп алган жана көчөлөрдү бир сыйра бир тазалап чыксаңыздар. Суранат. Рахмат. Рахмат, Жомбек Мамытбаевич. Мына сиз жакшы сунуштарды бердиңиздер. Азыр Кудай буйруса ошол мыйзамды колдоп берсеңиздер, ушу мыйзамдын аткаруу шарттары бекитилет. Ушу шарттары бекитилди, жанакы сиз белгилеген 3 жылдыктан кем эмес тажрыйбасы болгондо ошондо возрастра жогорулайт. Андан тышкары техосмотр деген маселе киргизилет. Ошондо техосмотр жүргүзгөн центр технический осмотрлордун жоопкерчилиги да каралат. Ошол буйруса бул мыйзамдан чыккан шарттар бекиткенде ошонун баары буйруса каралып кетет. Бишкектин борбору боюнча ооба биздин балдар аракет кылып атат, дагы аракетин жумшашат. Ошону менен бирге биз жарандарга айтып атабыз. Бизде WhatsApp номер бар, жана Telegram номер бар. Мисалы үчүн жанакындай жол коопсуздугун бузуу шарттар болсо тартып ошол жака жөнөткөндө биз эмеде обязательно реакция кылып ошол жерге ошол мыйзам бузууларга колдонуп атабыз чараларды. Ошону менен бирге сиз жакшы белгилеп кеттиңиз. Тусум менен больницанын жанында Московскийдеги ал татаал нерсе биздин балдар барып тазалап кетет, таза болуп калат. Кеткенден кийин эле кайра келип алат. Эми ошол лицензияны кирийген учурларда бизге жардам берет деген ойдобуз. Ошондо биз шарттуу түрлөр каралат деп. Андан тышкары сиз айтып келдиңиз, Ош Бишкек жолу, мисалы үчүн Бишкек Торогар жолу ошондо келгенде шарттуу түрдө регистрацияны киргизип, ошо путевой листтеринде ошондо дагы эс алуу моменттери каралып калат. Андан тышкары коопсуздук шартты дагы буйруса колдонобуз. Рахмат. Рахмат. Азбек Касымбекович, урматтуу депутаттар, урматтуу чакырылгандар. Туура бул жерде азыр Жомабек Мамытбаев жакшы сунуштарды берди. Бул жерде республикалык жол коопсуздук кыймылынын башчысы отурат, орун басары отурат. Ушул сунуштарды сөзгө эске алсаңыздар, бул мына Жомабек Мамытбаевдин көп жыл шаардык кеңештин депутаты болгон. Ушул сунуштарда туура сунуштар болду. Өзүңүз дагы айттыңыз. Азмын мыйзамды аз биз добуш менен чечебиз, мыйзамды колдоп берсе, ошону сөзсүз түрдө эске алыңыздар. Рахмат. Кийинки сөз Камил Абдыразаковна сизге берилет. Рахмат. Бул мыйзам долбоор абдан актуалдуу болуп турат. Эми ар кандай эле тармактын системасын кураш, кынаптап системаны тартипке салыш бул өтө татаал да. Бул бирок талкалаш бир заматта да. Мынагу жана техосмотр деген бул популисттик эле бир неме болгон бул учурунда. Шайлоо алдындагы эле бир популисттик бир мындай бир элге жагынуунун бир жолу болгон да. Чынында мына азыр коллегалар туура айтып атат. Биз элдер такси тиги автомобиль транспортун колдонгондо ал техникалык кароодон өткөн да эмес. Акыбалы да тиги машиненин абалы дагы бир аварияга түрткөн таксилер да бар да. Мына өзүбүз да кээде түшүп калып жүрөбүз. Мынагу айтсаңыз, коопсуз шаар бүгүнкү күнү толук кандуу иштеп атабы, жана соттошуп мурунку тиги коопсуз шаарды киргизген фирмалар соттошуп жүрбөдү беле? Эмне болду азыр коопсуз шаар? Башка фирма алдыбы? Бишкек шаары боюнча. Камила Абдыразаковна, бул биринчи фазада Вега фирмасы болгон, алардын келишими аяктап, буюрса толук бизге өтүп атат. Экинчи фазасы боюнча бул Кытай фирмасы болгон, Кытай фирмасы боюнча андагы сот процесстери аяктап, толук биз буюрса алып атабыз ал боюнча. Кудай буюрса жыл аягына чейин толук алып бүтөбүз. Сурап атамын, мына камералар иштеш керек экен да, мына бир топ тыйылып калды эле. Кадимкидей жана коопсуз шаар камералар иштеп атат. Иштебей калганда көрдүк да. Ушунчалык немени бузуп айдашат да. Анан жол кырсыгына кабылган, мына бүгүн эле көрдүңүздөр, өзүңүздөр, адамдарды дагы окутуш керек болуп атат. Бир элементардык жол өтпөй турган жолдон өтүп, бүгүн мына насмерть автобустан бир жаш кыз каза болуп калды. Эки тараптын күнөөлүү да бул жердечи. Анан жанагы шаарда такси, маршруттук такси айдагандар азыр автобуска отурду автоматтык түрдө. Баягы маршруттук таксидеги эле маданият менен өтүп туралар. Ушунчалык элден наразычылыктар көп. Бизге чейин жазат. Автобуста маданият жок дейт. Жанагы тиги немелер, шопурлардын мамилеси өтө начар дейт. Тейлөө өтө начар деп, мына жаңы автобустар келди, эл жыргап кеткен жок да. Ушу кандай чара колдоносуңар? Бир ушу мыйзамдарга могу элди маданияттуу ташуунун да бир жол жобосунун эрежелерин киргизишиңер керек болуп атат да. Буга кандай дейсиз?
бир Уруксат жакшы тейлеш керек. Камил Абдыразаковна, бул боюнча Бишкек мэриясы менен чогуу иштерди алып барып атабыз. Эми кабыл алынган чечимдер боюнча уруксат берсеңиз, жол коопсуздук кызматынын орун басары толук маалымат берип койсун. уруксат болсо, Жакыпов башчынын орун басары, бул жакшы, эң туура айттыңыз. Бул именно автобустардын айдоочулары боюнча биз азыр автобустун ичинде бүт бардыгында онлайн камералар турат да. Биз мына мурунку жумада эле ошо бизде тех отдел бар. Именно ошол автобустардын баардыгын караган, айдоочулардын маданияттуулугун жана элге кылган мамилесин жана өзүнүн алым турумун бүт баардыгын азыр видео камера аркылуу көзөмөлдөп атабыз. Ошол жакта механиктери постоянно аларга түшүндүрүү иштерин жүргүзөт, жумушка кызматка чыгаардан мурда нускамалар өткөрүлөт. Ал боюнча сиздин айткандар боюнча азыр бүгүнкү күндө иштерди жүргүзүп Себеби атабыз. мына соц тармактарда мына кече 2-3 күн болду го, жаш балалуу аял токтотуп коюңуз десе, остановкага токтотпой, на принцип жанагы аялдын эмесине карама каршы кылып туруп, баягы өзүнүн бир мүнөзүн көрсөтүп, терс мүнөзүн көрсөтүп, балалуу аялды аябай эме кылып кетип атты да, мына Facebook'та жүрөт. Ушундайлардын алдын алышыбыз керек да, бизге эми артка кетпешибиз керек да, туурабы? Маданияттын тейлөөгө өтүш керек. Мына мамлекет көңүл буруп, бүт жаңы автоунаалар менен, автобустар менен камсыз кылып аткандан кийин тейлөө дагы ошол жаңыча болуш керек да, өсүү болуш керек деген келип атат да. Прогресс болуш керек да бизде, туурабы? Анан могу немени айтайын дегенмин да. Тиги такси кызматын колдонуп жүрөбүз, элдин баары такси кызматын. Баягы сиздер айтып атпайсыздарбы? Лицензия, тиги эмне эле жанагы мисалы Оштон Бишкекке келгенде уктабай кайра кетип атпайбы, эмне системаны киргизебиз деп атпайсыңарбы? Ошону кантип туруп, кандай система менен киргизер экенсиздер, бул аба менен суудай керек болуп атат да. Мына бүгүнкү күнү, мына өткөндө президент дагы айтты, согушта да мынча адам көп өлгөн эмес, авариядан. Жылдан жылга мыйзам долбоорлорун алып келесиңер, аварияны азайтабыз деп. Бирок азайбай эле көбөйүп атпайбы? Адамдын өлүмүн карагыла. Жүздөгөн адам авариядан каза болуп калып атат. Мына кошунабыз Кытай мамлекетине барып жүрүп атабыз баарыбыз эле. Авария дээрлик жок келсе да, биз дагы качан ушул системаны киргизишибиз керек да. Баягы мыйзамдай, тим эле канапталган мыйзамга баш ийиш керек. Ким болбосунчу. Анан жана 3 жылдык тиги тажрыйбасы бар такси кызматына барат дейсиңер, аздык кылат эмеспи ушул 3 жылдык? Эми негизи практика көргөзөт, жаңы уруксат документтер алгандан кийин 1-2 жыл үйрөнүп нукка келип, 3-чү жыл айдагандан кийин ушу тажрыйбасы көп учурда пайда болуп калат. Анан мына жол кырсыктардын демесин алганда деле ошол 3 жылга чейинкилерде жол кырсыктан учураган көбүрөөк болот. Ошол себептен 3 жыл деп бул дүйнөлүк практикада да колдонулуп атат бизде да. Практикада 3 жыл бекен? Ооба, бардык бизде мына бул лицензиялоо бул Орус өлкөсүндө, Казак өлкөсүндө, Өзбекстанда, ошо коңшу мамлекеттер жана АКШда ушундай колдонулат да. Бардык практикасында ошо мына лицензиялоо тартипке салган да. Именно такси кызматкерлерин, таксилер боюнча. Бизде азыркы ошо сиздин айткан боюнча мына бизде 2021 жылы 1 жыл айдоочулук күбөлүгү менен 955 жол кырсыгы катталып 101 адам каза болгон болсо, 23 жылы уже 617ге түштү да. Мындай айтканда уже окутуу жайы жакшырып, окутуу жайы. Праваны бул алгандан кийин мурунку караганда салыштырмалуу азыр оңолуп келатат. Бирок да, бир аз жылыш болгону менен мындай коррупционный схеманы башка түрүнө өтүп алыптыр да. Жана президент абдан катуу айтып, жанагы тиги эмени бербейсиңер деп, азыр башка схемага өтүп алып, мына кармалбады өткөндө. Жетекчилер кармалып отурат. Ошон үчүн эми муну силер түздөн түз регулировка сиздердин министрликтен. Эми реформаны жазайым деген киши ушул тарапта көбүрөөк иштеш керек да. Мен мыйзам долбоорун колдойм, бирок дагы келгиле мыйзамдарды татаалдаштырышыбыз керек. Эмени күчөтүшүбүз керек да, элдин өмүрү баарынан кымбат да. Мен колдойм бирок мыйзам долбоорун. Рахмат, Камил Абдыразаковна, бул жерде туура белгилеп кеттиңиз. Жоопкерчиликти күчөткөндө ошондо гана тартип келет. Рахмат. Рахмат, Камил Абдыразаковна, урматтуу Адылбек Касымбекович, туура азыр сын пикирлер айтылды, сунуштар айтылды. Ошо Камил Абдыразаковдун сунуштарын эске алыңыздар. Кийинки суроо берүүчү Азамат Алмазбек сизге берет. Рахмат.
мына коопсуздук жана мына кыскартууларды азайтуу боюнча айтып кетпедиңиздерби? Оң рулдууну бербейбиз деп. Бул жерде баягы кырсыктын көпчүлүгү мына машинанын абалынан мага чейин айтылып кетти, мына техосмотр абалын текшериш керек. Ошо фараларды азыр бири-бирине ушундай көзүн көрбөй эле калат да, алар жандыргандачы автоунаалардын жарык берүүчү чырактарын карасаң. Эми жолдо көптөгөн учурлар болот, баягы айтылып кеткендей уктап калат. Ошондуктан техосмотрду айтып кеттик. Лицензияны эгерде таксилерге деп сунуш берилип кетпеди. Эми бул жерде таксистерди эле бөлбөшүбүз керек. Ошол эле жолдордо биз жөнөкөй жарандар деле жүрөт да. Эгерде берсек, ошо баарын эле берсек жакшы да. Эми бул машиналардын жарык берүүчү чырактары боюнча буга чейин деле айттык, бирок бир рейд жүргүзүп бериңиздер деп да суранып, бирок маалымат бербедиңиздер да буга чейин дагычы. Анан айтып атасыздар, мына алыска чыкканда таксиге бир 8 саат убакыт беребиз депчи. Бул ушуну чечмелеп берсеңиз, мен ушул жерин түшүнбөй калдым да, себеби мына Бишкектен Ошко чейин 8 саатта барыш анда кандай бир сиз айткан мыйзамдардын баарын бузуш керек болуп калат го. Жок, Азамат Алмазбекович, ал жерде 8 саат деген бул жол жүрүүгө байланышкан эмес, а 8 саат деген бул эс алууга байланышкан. Мисалы үчүн 12 саатта Ош шаарына жетсең, жеткенден баштап туруп кайра кийинки рейске чыкканга чейин 8 сааттан кем эмес убакыт эс алышың керек. Ошондо адам физикалык жагынан өзүнө келет деген багыт да. Ошондо биз 14 саат калып атат да тиякта. Ошко барганга 14 саат убакыт берилет экен да, түшүнүгүм боюнча. Эгерде жолдо токтоп, анан бир эс алып туруп чыккан болсо кандай болуп калат? Ошол жерлерин кандай эсептейсиздер дегеним да. Бул жерде негизи жол коопсуздук кызматы мынакей изилдеп чыккан. Эми таксилер жолдон оңой менен көп убакытка токтобойт, себеби жарандарды алып баратканда өзүнүн жеткирүү алардын да эсеп сааттары бар. Бул негизи жолдо токтой эс алгандар, бул баягы частный өздөрү бараткандар көбүнчө ошондой шарттарды колдонот да. Такси кызмат көрсөткөндөр андай шарттарды көп колдонушпайт. Эми жолду ар кандай баягы айтып атпайбызбы? Бузулуп калат, ар кандай болот. 1-2 саатка оңдоп анан чыгышы мүмкүн да. 3 саат, 5 саат кетет. Эми ошолордун эске алдыңыздарбы дегеним да. Түнүктө анын баары тең эске алынат. Мисалы үчүн действительно жолдон унаа бузулуп же башка шарттар болуп калса, анын баары эске алынат. Ушу Ош-Бишкек жолунда бир ушу машиналардын фаралары боюнча бир иш жүргүзүп берсеңиздер, бир дагы бир өтүнүчүм ушул да. Анан мына айтып кетпедикпи, баягы автобустарды коллегам айтып кетти, Жумабек Мамытбекович. Эми баягы жолдо чыгып кетип аткан, көрүп аткан мына Камила Абдыразаковна да айтып кетти, бул биз автобустардын айдоочулары жөнүндө болуп атат да. Биз башында айтып кеткен сөзүмдүн төпкөлөгү бул бир эле водитель аз эле убакыттын ичинде 2 автобусту сүзүп коюп атат да. Ошону водительдерин текшерип бергиле деп атабыз. Анан түз эле чоң эле көчөдө чыгып атат, мына Билинка көчөсүндө чыгып атат 2 автобус. Жол бул жерде бардык водитель эмес, айрым водительдер да, ошолор жөнүндө сөз болгон да. Рахмат. Рахмат. Ошончо дагы Тазбек Кашымбекович бакта жол коопсуздук кызматынын башчылыктары отурат. Ошончо көзүн бірге алып коңуздар, жазып алсаңыздар. Жанагы айтылган сын пикирлерди, сунуштарды. Кийинки суроо берүүчү Айсара Нышан сизге. Рахмат. Мен кайталабай эле коеюн коллегалардын суроолорун. Мурдагы техосмотр менен Союз убагындагы азыркы техосмотрдун айырмасы кандай? Шарттары, талаптары? Айсара Нышанова, негизги мурунку техосмотрдун азыркы техосмотрдун шарттары бирдей эле, бирок бир да айырмачылыгы болсо, азыр эл аралык рейстерге чыккан жана эл ташыган унаалар өтөт, жалпы мындай жеке унаалар өтпөйт. Союз учурунда бардык унаалардын баары тең милдеттүү түрдө өтчү. Строго өтчү да, ошол убакта аябай катуу өтчү. Техосмотрдан өтпөгөн машиналар сразу токтотулуп коюлчу, туурабы? Азыр эмнеге ошого бара албайбыз? Себеби коррупциялашып кеткенбиз да, туурабы? Бул боюнча 2011-жылы өкмөттүн токтому чыккан. Бул эл ташууга жана эл аралык каттамга чыккан унаалар техосмотр өтөт деп, калган жеке унааларга техосмотр жок деп. Эми мына азыр бир эмес 2 сунуш келди. Буюрса сиздер менен биргеликте карап көрөлү деп атабыз бул боюнча. Ошо талаптарды катуу күчөтүш керек да, менин оюмчачы. И так жазып бериш керек.
Анан дагы бир суроом мына жерде жазылып турат. 5-ші беренени карасаңыздар. Б пунктында убактылуу белгилүү бир мөөнөткө берилүүчү мына лицензиянын толук окуганча убакыт өтүп кетет. 15-ші беренесинин 33-35 пункттарында каралган лицензияларга жана 17-ші беренесинин 2, 12, 14 дальше Кыргыз Республикасынын улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө кандай тиешеси бар бул жерде берилүүчү лицензияларга карата гана берилет дейт. Бұл жерде уақытылы берілуші, бір мөөнөт берілуші деп белгілеп атпайбы. Бұл жерде транспорт жөнүндө мыйзамда бұл лицензия 1 жылга берилет деген норма бекитилген, бирок уақытылы деген түшүнүк эч жерде жазылган эмес да. Ошол себептен ошол сөздүн түшүнүгүн бұл жерге биз сунуштап атабыз. Банктын кандай тиешеси бар? Улуттук банктын. Бул жерге банк жана банк иштери боюнча мыйзамга киргизилген деп атат да. Мен түшүнбөдүм, ошону түшүндүрүп койсоңуз. Өзүңүз таасир коюңуз. Уруксат болсо, милициянын майору Самбаев, лицензия бөлүмүнүн башчысы. Бул деген 17-2, 12, 14, 26, 27, 29 жана 31 пунктлар булар временный лицензиялар. На общих основаниях. Ага кандай тиешеси бар? Временный экенин түшүндүк. Ошо биздики 15-чи беренеде каралбаган убактылуу дегенчи. Время не поставлено. На сегодняшний день лицензия карама-каршы чыгат. Лицензия бири-бирине каршы чыгат. Ошол үчүн 15 ошо 9 статьяга биз киргизип атабыз. Убактылуу Ошондо 1 жылдык болот. карама-каршы келбей калабы? Коллизия жок болуп калат. Мен ошону тактап атам да. То есть за исключением этих пунктов остальные подлежат лицензированию бессрочный. А бул пунктлар временный. Убактылуусу бар. Түшүнүктүү, рахмат. Бирок менде дагы бир мыйзамды колдойм. Мыйзамга тиешеси жок. Силерге бир келип калыпсыңар, айтып коеюн деген оюм бар да. Азыр жолдорду оңдоп атат да, аябай жакшы оңдолуп аткан жолдордо дагы эки жагына коюп атат да машинанычы. Ошону мэрия менен сиздер өзүңүздөр рейд кылып, знак койсоңуздар болот да. Шу жерге койгонго болбойт деп, себеби ал жерде населенный пункт, эл көп, прилюдный место, окуучулар өтөт, мектептер бар. Айрыкча жашоочуларга ыңгайсыздык болуп атат. Ошол жерде, ошол райондо жашоочуларга. Ошону кандай кылып биз чече алабыз? Эки жагына коюп атат да, мына эки жагына койгондо ортодон бир эле машина өтөт да. Бияктан келген машина бири-бирин карап күтүп калыш керек. Тем более мындай да, биз жашагандарга авариялык ситуация пайда болуп атат да ал жердечи. Мындай шашылып каласың, же болбосо жашыраак балдар айдап кетет. Ошол жерде ошондой болот да, туурабы? Ошого эмне үчүн сиздер өзүңүздөр мындай рейд кылып, ошол жерлерди бир знак коюп, ушундай чара көрбөйсүздөр? Азыр уруксат болсо башчынын орун басары бүгүнкү күндө биздин шаардын мэриянын кызматкерлери менен биргеликте бардык көчөлөр, жаңы салынган көчөлөрдүн бардыгы жана ошондой эле бардык тыгын боло турган жерлердин бардыгындагы көчөлөрдүн баарын, знактардын баарын карап, азыркы күндө биздин эвакуаторлор иштеп атат. Ал боюнча иштер жүргүзүп атат. Сиздин бүгүнкү тапшырмаңызды алып дагы күчөтүүгө тартып иштейбиз. Эгерде мен адрестерди берсем, карап чыгасыздарбы? Менде ошондой эки көчө бар да. Жашоочулардан кайрылуу бар. Бүгүн эмес, башка күнү келсеңиздер, мен берейин силерге толук маалыматты. Дагы бир суроом бар азыр. Мына машина туура эмес жерге токтотулат, торговый центрлерде, мына өзүңөр айткандай, суумда айрыкча. Ошо жерден жүктөп кетишет экен. Бирок эмне үчүн ошо жүктөп кеткен? Кандай десем, ишканабы, ал жеке ишканаларга төгөт экен го штрафтарды. Биздин мамлекетке түшпөйт экен да. Жок, кечиресиз, андай эмес. Бул бизде эвакуаторлор мэрия тараптан дагы бар. Биздин өзүбүздүн эвакуатор бар. Аяка жеке ишкерлерге төлөнбөйт, мамлекеттин балансына мамлекетке төлөнөт. Туура мамлекетке түшөт,
Эмне үчүн жеке адамдарга түшөт экен деп кайрылып атышат анда Жок, жарандар? жеке адам эмес, бизде фирма менен договор түзүлгөн. Сиз штраф мамлекетке түшөт. Штраф. Мамлекетке түз түшөт. Айсара Нышановна, бул жерде штраф мамлекетке түшөт, а услуги баягы эвакуация бар да. Алар ошол унааларга баасы. Ошо канчадан канча суммага чейин айтып койсоңуз штрафтары? Штрафтардын суммасы ар кандай? Штраф 1000 сом төлөнөт, эгерде знакка токтоп койгон болбосо. Эвакуаторго болсо 1200 сом төлөнөт. 1,5 миң алат экен го. 1200 сом төлөнөт да. Эвакуаторга 1200 сом. Ал ошо жеке ишкердин ишканасына түшөт, туурабы? Жок, буякта налоговыйга бөлүнөт. Бул жеке ишкерге 300-400 сом калат да. Калгандары ошо Мамлекетке 1000 сом, а жеке ишкана ошо эвакуатор жалдаган ишканага 1200 сом түшөт. Ошондойбу? Жок, бул эвакуатор 1200 сом түшөт, бирок ошонун ичинен налого жана ошондой эле договор түзгөн фирма менен ошондой болуп туруп түшөт. А так таза айдоочуга 300-400 сом түшөт. Рахмат. Ушунда бир мындай тартипке салып тактап койсоңуздар. Бул өзү мамлекетке түшүш керек да, эгерде түшсө. Штраф дегендин бар, мамлекетке түшүш керек. Штраф бардыгы мамлекетке түшөт. Толук кандуу. Рахмат. Рахмат Айсара Нышановна. Урматтуу депутаттар, суранып кетем. Ушу мыйзам долбоонун тегерегин эле суроо береличи. Мына уже 5 болду саат. Мына 6-га дагы тескемелер бар. Анда Султанбай Андраевич сизге сөз. Рахмат. Мен бул мыйзамды колдоймун, өтө актуалдуу мыйзам мунун бардыгынча, бирок анча-мынча кемчиликтер бар да, жана праворульныйларды эмне кылабыз. Анан жана силер айттыңар, көпчүлүк аварияларда жанагы оң рулдуу машиналар жасап атат депчи аварияларды. Ошондо мен ойлоп атам, ал жерде негизинен опыты жок, жанагы айдоочу стажы аз балдар ошону жасайт деп ойлоймун да. Себеби деген, мисалы 10 жылдык стажы бар эмеси, кантип обгон кылганда абдан жакшы берет. Каерден встречныйда кандай машина чыгып кетсин. Ошондуктан мен ойлоп атам, мындай болезненный болбош үчүн жана праворульныйлардын эмесиге жанагы стаждык эмесин, водительский стаждыкты бир 10 жылга чейин көтөрүш керек деп ойлойм да, переходный этапта. Анан экинчиси дагы мен эмнени айткым келет, жана эмелерди праворульный менен таксовать этип жүргөндөрдү аны действительно леворульныйларга өткөрүш керек да, сол ролдорго. Но бирок аны өткөрө турган бүгүнкү күндө мындай сунушум бар да, азыр сборка кылып атпайбы? Өзбек-кыргыз завод ачылып. Ошол жерге автобанк ачыш керек да. Автобанк ачып туруп, анан кийин ошол жерде специальный программа кылып туруп государственный. Кандайдыр жакшы жеңилдетилген шарттар менен ошол таксовать этип жүргөн балдарга мүмкүнчүлүк бериш керек да, ошол жерден, значит, жана машиналардын өзүнө леворульныйга алмаштырып, жаңылап алышыны да. Анан бул жерде мен сиздерге жана эмесин деле айтамын. Мисалы, бүгүнкү күндө Өзбек-Кыргыз жанагы фонд развития ачылган бизде. Ошол орду айтсаңар с удовольствием алар ал жерде ачып, ушул жагынан эме берет. Мен ойлойм, ал жерде праворульный менен эме кылып жүргөндөр көп деле эмес, чынын айтканда. А вот переходный периодда анча-мынчаларын калтырып, бирок водительский стажды 10 жылдан кем эмес кылып коюп коюш керек, ошондон кийин аз болот. Эми дагы бир нерсени айткым келет. Мына ГАИнин эмеси Жеңишбек мырза отурат. Жанагы Бишкек-Карабалта трассасы. Бишкек-Карабалта трассасы абдан жакшы трасса. Анан кийин ал жерде көп жерлерде ал трассага жанагы экинчи иретте кичинекей жолдор чыгып атпайбы? Шаардын ичинен баштап ошол Карабалтага чейин. Ошол жерлерде жанагы бияктан келе жаткан эмеде знактар турат. Только оңго бурулуу мүмкүн деген. Бирок ошол знактар мындай ошол мындай перекрестка келгениңде гана көрөсүң да. Ошону карап койсоңор, көп жерде ошондой. Мен ошол жерде мындай Вайнантоновго көп барамын. Ошол жолдор менен жүрөмүн. Ошол жерде ошол перекрестка келгениңден гана только ошол знакты көрөсүң. Ошондуктан көбү көрбөйт дагы кесип өтөм деп туруп жанагы аварияларга учурашып атат. Рахмат. Ошонун бардыгына
көңүлгө алып ошону эме кылып койсоңор. Мен кыска эле айттым. Рахмат, Султан Абдрашидович. Урматтуу жол коомдун кызматкерлери, азыр ушул Султан Абдрашидовдун айткан сунуштан сөздү эске алыңыздар. Мен кечирим сурайм кыска эле. Значит, жанагы лицензиянын шарттары так жок экен да. Эмдиги экинчи окууга так жазып келсеңер ошол лицензияны. Анан кийин ошол лицензияны киргизип атканыңарда, ошол законду киргизип атканыңарда аябай көп коррупционный жолдор ачылат да. Анан ошол экинчи окууга ошол коррупционный жолдордун кандай жолдор бар, анан ошол коррупционный жолдорду кантип тососуңар, ошону дагы ошол законго киргизип кетсеңер. Азыр биринчи концепциясы каралып атат, анда Султан Абдрашидович, анда эгер сунуштар болуп калса, сөзсүз түрдө Султан Абдрашидовдун сунуштун эске алыңыздар. Рахмат, анда кийинки сөз Надира Разимовна сизде. Рахмат. Мен тактай турган эле суроолорду бергим келет. Мыйзамдын долбоорун колдойм. Урматтуу депутаттар, как раз жооп берип атат. Жумуш генералды отура берсиңер мында. Айтсаңыз, аз бүгүнкү күндө техосмотр жок болгон да. Алып салгансыңар да, туурабы? уруксатпы башчынын орун басары Жакыпов, техосмотр бүгүнкү күндө бул Минэкономго карайт. Биз техосмотру бары жогу биз карабайбыз да, бирок техосмотр өтө турган жайлар бар азыркы күндө. Техосмотр негизи милдеттүү түрдө өтпөйт азыр. Азыр милдеттүү түрдө өтпөйт. Эмне үчүн ушуну кайрадан калыбына келтирбейсиңер? Киргизебиз. Ошондо бүгүн Качан киргизесиңер? Минэкономго иштеп чыгып атат. Бүгүн 3 депутаттын сунуш берип атат, сиздер менен бирге карап чыгып туруп, анализдеп чыгып туруп, анан сунушубузду берели. Ал кандай силердин өзүңөрдүн нормативдик актыларыңар менен киргизилеби же мыйзам кабыл алыныш керек? Бул токтом негизинде киргизилет. Өкмөттүн токтому менен. Токтом менен, ооба. Бул кайрадан киргизиш керек да, бунучу киргизбесе болбойт. Ошон үчүн жанагындай машинелердин техникалык жактан даяр эместигинин натыйжасында, анан кийин шоферлордун дагы өзүнүн билим деңгээли ошо толук кандуу болбогондугунун натыйжасында ушундай авариялар көп болуп атат да. Муну кайрадан киргизиш керек. Себеби машиненин техникалык жактан бир жылда бир жолу мыйзамдуу түрдө көзөмөлгө өтүп техникалык текшерүүдөн өтпөсө болбойт. Бул азыр 10 жылдан ашып кетти ушу техосмотрдун жок болгону. Жанагы Бабанов мырзанын жасаган иши ушул элдин өлүмүнү көбөйтүп берди. Аварияларды көбөйтүп жолдо машинелердин жараксыздыгынан. Бул жашыруун эмес, бул тарых. Туура айтат. Ошон үчүн ушуну кайрадан киргизиш керек. Биз эл менен жолугабыз да. Бүт авария согуш болгондон да көп адам өлөт бир жылда. Же жалганбы? Миңдеген адамдар бир жылда өлүп калып атат. Ошол немеден көрүп атасыңарбы, үй бүлөсү менен. Мүмкүнчүлүгү болбосо да эптеп айдашты үйрөнүп алып туруп машинени айдап жүрүп атат да. Эми муну акыркы бир жылда, 1 жыл 2 жылдан бери кичине право алгандарды көзөмөлдөп калдыңар. Строгий экзамен тапшырып, анан право алып атышат, туурабы? Мурун жөн эле сатып алып эле жүрүшкөн да, самоучка болуп эле үйрөнүшүп эле жана грубый айткандачы. Ошондуктан бул машинелердин канча машинелердин өзү каалагандай оңдоп алып эле кээ бирки жерлерин зым менен оруп алып деле айдап жүрө беришет, байлап алып, чырмап алып айылдагыларчы. Рахмат. Ошон үчүн техосмотрду мен сунуш кылам сиздерден, ушу протоколдук тапшырма катары кабыл алып, кайрадан калыбына келтириш керек да. Зарыл болсо биз депутаттар колдоп беребиз ошол мыйзамдуулук жагынан болсочу. Себеби адамдардын коопсуздугу керек бул маселедечи. Рахмат. Надира туура айтат. Техосмотр үчүн жана дагы бул жерде Жомобек Мамытбаев дагы айтып кетти, депутаттар толугу менен бул техосмотр бүгүнкү күндө керек. Ал жанагы статистика боюнча туура жерде жанагы автоунаалардын келген техосмотр сөзсүз керек. Акыркы суроо анда жасандалбачы кыскача азыр эмеси бар экен. Да. Мен кыскача суроолорду берейин, силер кыскача жоопту бергиле, хорошо? Биз азыр бул мыйзам долбоору менен таксисттерге лицензияны киргизсек, ошондо 10 рулдук машиналар таксиде болбойт, туурабы? Туура, болбойт. 3 жыл стажы, айдоочу стажы болуш керек, туурабы?
Тура. Сол рулдук машинаны айдаса дагы 3 жыл. Тура. Коопсуздук жактан вроде бы бул тура. А бирок биз жумушсуздукту карасак, вот жумушсуз калган кишилер каяка барышат? Дастан Бабач, уруксат болсо, мен Жок, кыскача. башчынын орун басары. Бизде бүгүнкү күндө мына такси менен кызматка алек болгондордун шаардын ичинде көбү арендага алып иштейт да. Бардыгы. Бизде ушундай маалыматтар бар. Шаардын ичинде Жок, шарт барбы башка жерден аренда? башка арендага шарт. Мисалы үчүн мына бизде өзүбүздө мына мамлекет башчыбыздын демилгеси менен мына Кобальт үлгүсүндөгү автоунаа Chevrolet Кобальт. Бул биз мунун бардыгын эсептеп чыктык. Кобальт үлгүсүнүн автоунаа бул 1.057.300 сомду түзөт экен да. 12 үлгүсүндөгү 1.361.200 сом түзөт экен. Бүгүнкү күндө маалыматка ылык автоунаалардын бир күнгө ижарага алуулары бизде 800 сомдон 1,5 миң сомго чейин таксилерди алып атышат. Honda Fit'тердичи. Мен ойлойт элем муну бөлсөк, биз мына Honda Sonata үлгүсүндөгү автоунааны 2 миңге чейин алышат экен. Хорошо. Азыр 10 рулдук ээлери машиналарды сатыш керекпи анда? Жок, 10 рулду ээлери, мисалы үчүн биз айтып атпаймынбы, Дасаналович, мына биз бүт бардыгын көрдүк. Бүт бардыгы Honda Fit, жана 10 рулду деле мурункуга караганда азайды. Азыр ошо жанагы степ бардыгы арендага алып иштетет да. Основной көбү. Просто мен айтканым, кичине убакытты берсек буларга. Мисалы, мен мындай уже ойлоп атам, мыйзам долбоору уже 3-чү жолу келип атат, азыр өтөт. Бирок мөөнөт бериш керекпиз да эми. Макулсуз да, туура. Мен ойлойт элем, мен бул долбоорун колдоп берсеңер 6 ай болсо, Кудай буйрса 6 айда уже элдер сунушуңуз эме, Дастан сунушуңузду бересиз. Анан аз 6 айгабы жана уруксат берүү боюнча бир убакыт саат суранып атат. Азыр могу концепциясы болуп атат да биринчи. Азыр экинчи окуудан сунуштарын берип, сунуштарын эске аласыңдар. Ана сизде Азмак Далабаевич, долбоорунда 6 ай деген көрсөтүлгөн менен кол коюлгандан кийин 6 айдан күчүнө кирет деген норма уже заложено. Рахмат. Анда урматтуу депутаттар, рахмат. Анда суроо жооп бүттү. Анда мыйзам долбоорунун токтомуна окуйн. Анда Кыргыз Республикасынын лицензиялуу уруксат берүү тутуму жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөр киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорунун концепциясы жактырылсын жана аны биринчи окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине сунушталсын. Урматтуу депутаттар, добушком ким макул? Сунуш пикир менен эске алуу менен. Каршы жок. Анда мыйзам долбоору жактырылды. Келгендер барасыңыздар болот. Урматтуу депутаттар, анда 3-4 тескеме калды. Ошо тескеме менен 6 тескеме жок, 4 тескеме.